Атаң Сабырбек Зейневич өбүз bir класста окучубуз. Мен сенин апаңды жакшы көрчү элем. Анан Кыргыз кинематографиясында опол тоодо эмгек жаратып, кыргыз кереметинин жаралышына салым кошкон Муке, Бөрү зындан, Сүйүү жаңырыгы, Ак кеме, Айдагы жескемпир, эл арасында жана башка дүңгүргөн кино тасмаларды тарыхка калтырып, көркөмүн арттырган белгилүү кинооператор, СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын ээси, Кыргыз Республикасынын эл артисти, профессор Мусаев Манасбек Мусаевич быйыл 80 жаш кутман куракка чыгып отурат. Анын маарекесине карата кичим экени болгон Нарын шаарында кече өткөрүлдү. Иш-чарага өзү менен кошо замандаштары жана балдары катышып, келген конокторго өзү операторлук кылган кино тасмалар көрсөтүлдү. Кандайсың? Сен мени өлтүрө албай жүрөсүң. Раскол, мынчаңна кыйкырасың. Сакалымды сизлесең болбойбу? Сакалды узун мунун. Сен өлсөң эчтеке эмес. İçeğeringdi içip ciğerin cep bütközsün. Men ölsem jana sen tuğ askısыңды kim alat ya? Aday kuş iraka kim kızı bak? Ne kim var mı? Daha başladı. Toktonguz yolda Şarepov. Siz kayakka. Hazır kızınız gelet, aran biz sizi tarta başlayız. Biz hazır. Medallarını takıp tez ele gelemiz. Ha, pardon. Bunu bul yerge. Toktokla dem kişini tövelep kettik. Aşağında. Abituriyent menen baylanıştı üzbögüler. Бала кезден дегдеп, алдыга койгон максатты кууп, акыры анын өтөөсүнө чыгып, аркасында дүңгүргөн атакты жараткан замандашыбыз, агабыз 1942 жылы 24 апрелде Нарын шаарында төрөлгөн. Ал кезде телевизор жок болгондуктан, согуштан кийинки кезде тартылган кино тасмалар жер кыдырып коюлуп келген тура. Мына ошондогу көргөн алгачкы кино тасмалардын таасири жаш баланы өзүнө биротоло энчилеп, болочок чыган оператордун жаралышына түрткү берген окшобойбу? Кино жараткан режиссерлордун, операторлордун дараметин түшүнгөн жаш жигит дилгирленип 1960 жылдары ошол кездеги Фрунзе даректүү тасмалар студиясына барып, алгачкы оператордук иш тажрыйбасын алат. Анда 2 жыл иштеп, Москвадагы бүткүл союздук мамлекеттик кинематография институтуна ВГИКке тапшырып өтүп кетет. Көдөнүндө чыгармачылыктын от ойногон жаш Манасбек окуп жүргөндө эле алгачкы 2 даректүү тасмасын тартканга жетишет. Аскерге милдет өтөө мезгили келгендиктен окууну таштап, 3 жылдан соң кайра окуусун улантууга туура келет. 1970 жылдары ал ВГИКти ийгиликтүү аяктап келет да, Кыргыз фильм киностудиясында оператор коюучу кесибин аркалайт. Дал ошол кезде Манасбек таланттуу кинорежиссер Болотбек Шамшиевдин Ысык көлдүн кызгалдактары кино тасмасын тартууга камынып, тартуучу топту түзүп жаткан мезгилине туш келет. Бул көркөм тасма Манасбектен көркөм тасмага болгон алгачкы оператордук кадам таштоосу болгон. Оператордук өнөр бул көркөм чыгармачылыктын ажырагыс бөлүгү. Ансыз кинематография жашай албайт деп айтылгандай, ар бир тасманы жараткан кинооператордун эмгеги баа жеткис. Дегеним, ар бир каармандын аткарган ролу алгач оператордун зор эмгеги менен анын көз элегинен өтүп, андан соң гана элге жетет окшобойбу? Айтылуу талант ээси Манасбек ага өз кезинде аты таш жарган, кыргыз киносун түптөгөн белгилүү кинорежиссерлордун көпчүлүгү менен иштешкен. Ал Жалис Оданбек, Юрий Борецкий, Алгимантас Ведугирис, Бакыт Карагулов, Геннадий Базаров жана башка режиссерлордун тасмаларын келиштире тартып, мыктылыгын айгинелеген. Ал эмгектеринин көбү бүткүл союздук жана эл аралык абройлуу кинофестивалдарда сыйлыктарга татыган.
Билим берүү тармагына кошкон салымына токтолсок, Манасбек Мусаев 1997 жылы Кыргыз Улуттук университетинде телекабарчылык боюнча сабак берүүдөн баштаган. Андан Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде иштеп, учурда Кыргыз-Түрк Манас университетинде сабак берип келет. Жубайы экономика илимдеринин доктору, профессор Жаркынай Мусаева экөө эки кыз бир уулду татыктуу тарбиялап чоңойтушкан. Kırgız Çıngız alamda, altın gazı cıldız sımal canganda, dünyünü düngüröttü kalemger, ak kemesi örgüsüzü barganda, tolgun ayday, min tolgundu eneler, yer eneni süylüp anıp жазганда. Абенесе ушундай жашынакай ырсаптардан кийин кайрадан эле ушу ыйык куттуу супрабызга чакыртуучу кийинки сөзүбүз болсо, куттуктоо сөзү Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу кинематография департаментинин директору Бектаналиев Мухталы Абдыбековичти жана ошондой эле кинематография союзунун төрагасы Дайырбеков Айбек Үсөнбековичти жана ошондой эле Нарын облустук кино дирекциясынын директору Мукамбетов Замир Аскарбековичти мен жаныма чакырып коюуга уруксат этип коюңуздар. Кана келиңиздер. Арбаңыздар, урматтуу Нарын шаарынын тургундары, урматтуу бүгүнкү салтанатка катышып аткан биздин кино сүйүүчүлөр. Биринчиден жалпы кыргыз кинематографисттердин атынан, кыргыз киносунун ишмерлеринин атынан бүгүн өзүнүн ичи мекени болгон Нарын шаарында Манасбек Мусаев акебизди 80 жылдык мааракеси менен, ошондой эле бүгүнкү салтанат майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Эми өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына даректүү тасмалардан угуп атасыздар баягыдан бери кандай гана эмгектерди жаратпаган улуу инсандарыбыз, кимдер менен гана иштешпеген улуу инсандарыбыз кандай чыгармаларды жараткандыгын көрүп атасыздар. Чыңгыз Айтматов баш болгон, Төлөмүш Океев, Болот Шамшиев, Мелис Убукеев, Геннадий Базаров, Нуртай Борбиев өзүнүн замандаштары, өзүнүн кесиптештери, Кадыржан Кыдыралиев, мына бизде бүгүн катышып отурган Манасбек Мусаевдарды баардыгын көрдүңүздөр. Кандай, мен эми кайталап отурбайын, чыгармаларды жаратышкан. Ак кеме баш болуп, кандай гана сонун кинолорду бул дүйнөдө канчалык эме болбосо дагы ошол фильмдер сакталып калат. Кудай буйрса, баардыгыбыз биздин жаштар болобу, келечек муундар бул фильмдер менен, бул чыгармалар менен жаралат. Ошо эме жашайт, өмүр сүрүшөт. Ошондуктан Манасбек байкенин кылган эмгеги дагы өтө зор. Биздин улуу инсандардын, улуу адамдарыбыздын кыргыз киносун түптөгөн, кыргыз киносун дүйнөгө тааныткан чоң майыккан адамдарыбыздын бири Манасбек Мусаев. Эми Манасбек байке жөнүндө айта берсек көп, чыгармаларын көрдүңүздөр. Кыргыз фильм киностудиясы чоң толук метраждуу даректүү тасма тартылды Манасбек байке жөнүндө. Манас байкенин 80 жылдыгына карата аны филармонияда көрсөтөбүз, чоң салтанатта көрсөтөбүз. Андан тышкары бар республика боюнча кинотеатрларда кино кербен Манас байкенин тарткан фильмдери көрсөтүлүп баштады. Ушулай толугу менен август айы 2 ай ошол фильмдердин баардыгы көрсөтүлөт. Кече мына Нарында баштадык, Соңкөлдө, тиги Чаекте болдук, Жумгал районунда, Кочкордо болдук, Акталада болдук, Ат башыда бүгүн Нарында баштап атабыз. 1-2 айдын ичинде Манасбек байкенин фильмдерин баардыгыңыздар Кудай буйрса толук көрөсүздөр. Орг комитет түзүлгөн, республиканын кабинет министрлеринин чечими менен, буйругу менен орг комитет түзүлүп, министрибиз баш болгон чоң орг комитет иштеп атат. Фильмдер тартылып атат, жолугушуулар өтүп атат. Дагы көп, жылдын аягына чейин көп иш-чаралар өтөт. Ошондуктан дагы бир жолу биздин кыргыз кинематографисттердин атынан Манасбек байке юбилейimiz кут болсун.
ден соолугуңуз чың болсун, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Дайыма бар бололу, бирге бололу, дагы көп иштерди жарата бериңиз. Рахмат. Мага чейинкилер Манас агайды официалдуу түрдө куттуктап атса, мен Манас агайдын окуучусу болом. 18 жашымда ушул Бишкекке студент болуп келгенде бизге оператордук иштен сабак берчү эле. Кийин менин дипломдук ишимдин да көркөм жетекчиси болду. Кадыркул агай оппонентим болду. Ошондо дипломдук ишти защитага келгенде аябай коркуп келдим да, эмне болот деп. Манас агай жылмайып эле баары жакшы болот деп койду. Анан Манас агайды эскергенде бизде жакшы сөзү бар эмеспи, мени элим эмгеги менен эскерсин деп. Манас агайды эмгеги менен гана эмес, артында калган шакирттери менен да элестеп жүрөт да. Анан ошо жаштардын атынан сүйлөп аткандан кийин дагы бир нерсени эстеп кеттим. Жаңы эле экрандан кино көргөдүк, документалдуу тасма. Ошону байкадыңыздарбы? Но экрандын кенендиги бул ошо Манас агайды ак кемени тарткандагы формат ушундай да. Азыр биз көргөндө бул четинен болжол менен 1 метр, наркы четинен 1 метр кезилип көрсөтүлдү да. Ак кемени ошо КТРКдан, телевизордон бизде көрсөтүп жүргөндө ошол кезилген вариантын көрсөтөт. Манас агай ошол ак кемени болот шамшы ишменен кошо тартканда бул синемаскоп деген широкоформатныйга тартылган. Мен дагы ошондой 16:9 форматына тартылган экен деп ойлоп жүрүптүрмүн ак кеменичи. Кийин төрөлүп жана прокат болуп атканда пленкадан көрбөй калдым да, телевизордон көрүп жүрүп. Анан 2018-жылы Москвага барганда ошол жерден Болот Шамшиевдин юбилейине деп көрсөтүп калышты ак кемени. Анан мен Москвада жашаган ошо жаш кинокритиктерди, киноведтерди алып бардым ак кемегечи. Анан алар менен кошо кирип кино башталганда эле мен өзүм таң калып, көрсө ак кеме Манас агай таланты ташкындап кайнап турган кезде тарткан киносу Манас агай көргөндөгүдөй, премьерада көргөндөгүдөй биз кыргыздар ошону бүгүнкү күндө көрбөйт экенбиз да. Анан ошондо Москвадагы кинокритиктер, киноведтер аябай таң калыштыр. Кыргыз киносу 70-жылдар ушундай сапатта тартчу билеңер деп. Анан ооба деп ошол широкоформатныйда тартылган бир топ тасмаларды чогултуп, атайын ретроспектива кылганбыз. Анан айтайын деген Манас агай, талантыңызга таазим, эмгегиңизге таазим. Анда негизи Муктал Абдыбекович ошол кинолорду да ошол оригинал форматта көрсөтсөк аябай сонун болмок да бүгүнчү. Мен өзүм аябай таң калдым да, көзүмөн жаш чыгып, такыр башкача бир керемет да. Ошон үчүн да биле жүрүңүздөр, силер ак кемени жана башка кыргыз кинолорун телевизордон көргөндө тең жарымын гана көрүп жүрөсүңөр да. Ал кинолор биз билгенден да мыкты деңгээлде тартылган кинолор. Таасири да ошондой да. Ана агай, сиздин атыңыз Ташкатамга басылгандай эле дүйнөлүк кинематографта калды. Ошондой эле адамгерчилигиңиз дагы сиз биз үчүн кесиптеш ага катары гана эмес, мыкты чоң тамга менен басылган инсан катары, адам катары дайыма биздин жүрөгүбүздө каласыз. Дагы сиз менен кичине болсо да замандаш болуп, сиздердин колуңуздарды кармап, сиздерге чай куюп калганыма мен Кудайга миң мертебе ыраазымын. Бүгүн ошол туулган жердин топурак алтын дегендей, бүгүн ушул нарын жергесине келип сиздер менен жолугуп атканыбызга да ыраазыбыз. Агай, көп жашаңыз. Мындан да бактылуу болуңуз, мындан дагы жашарып жүрө бериңиз. Эң жаш кезимде бери чогуу иштешип жүрөм. Ак иши дагы жаңы баштаган. Болот Шамшиев тарткан Алый макиси куледе орусчасы. Ошондо оператор болуп бул иши дагы биринчи баштады. Биз дагы ошондо жаңы баштаганбыз. Абдан татаал нерсе. Анда мындай камералар жок. Жанагындай свет койгондор жок. Атайын бир Volkswagen деген машина бар болчу. Ал келет дагы, ал свет берчү. Кол тойгон момунда дик деп коет экен прожекторду. Ошону менен атайын осветительный бригада бар болчу. Ошону менен көтөрүлүшүп келип, анан кино бир түз жерде тартылбайт да. Тоону машина тете ошол жака көтөрүп барышчу. Азыркы эстесем, оор эле кыйын болгон экен деп. Өзгөчө камералар, конвос деген бар болчу. Азыр деле бар Родина деген чоң. Анан аккумуляторлор, анан ассистенттер болот да.
мына ошолордун сору деп азыр ойлоп атам да жашпыз, биз да жардам берип атмакчыбыз да. Анан кандай кыйынчылык менен тартылып, бирок бул кишилер ошол кыйынчылыкты жеңип, бүт иштеринин баары жанагы кыргыз керемети деп биздин кинолор дүйнөгө тарабадыбы. Вот ошол кыйынчылыкты жеңип туруп, анан баягы эмгегинин үзүрүн көрүштү да. Биз маданият кызматкерлери эл үчүн көп эле кызматты кылабыз. Бирок ошонун арасынан эстелип кала тургандар бар, эстелип калбай тургандар бар. Бирок кичине иш кылса дагы эч убакта унутпай чыгармачыл адамдарды биз бири-бирибизди колдоп жүрүшүбүз керек. Улуу инсанды ээрчийт, эл башчысын ээрчийт. Ошон үчүн мен ойлойм да, жетекчилер канчалык бизге жакшы мамиле кылса, журналисттерге дагы, сүрөтчүлөргө дагы, музыканттарга, жазуучуларга, актерлорго, операторлорго, режиссерлорго мамлекет жакшы мамиле кылса, эл жол башчыны ээрчийт. Эл дагы баягы чыгармачыл адамдардын жакшылыгын баалап ээрчип кетет. Ошон үчүн бири-бирибизди эч убакта унутпайлы, бири-бирибизге жакшылык кылалы. Мен бүгүн аябай ыраазымын. Манас Байкенин эмгегин сыйлап, ушунча эл залга толтуруп концерти болуп атты. Кино документальный фильм жасаптырсыңар. Чоң рахмат. Манас Байке ага, ичи мекенибизге куш келипсиз. Студенттик кезде 75-жылы Айтулы Рыспай агайга тапшырып Айшыдан окуп калдым. Айшыда ушул Аккемеге ыр жазган экен Бек Борбиев. Ошондон баштап ата-эненин образы, атанын образы менин атамдын образына окшош эле. Атамды сагынып жүрүп Нургазыны мен 25 жыл издедим. Нургазыны 90 жылдыкта атабыздын таап алып, Октябрь кинотеатрында Кулубек Байке, Назир Эжебов, Доолбас тобурдап, Айтулуу атабыздын карындашы Роза Айтматова батасын берип, ушу Аккеме чыгармам, ушу сиздин калемиңизге таандык чыгарма мени ушул пайгамбар жашына алып келди. Байке, аман болуңуз, бар болуңуз. Эми оригиналын ырдап берейин. Gölümdün tereği Akkemim kayrılçı Atakem gelelim Akkemem Akkemin kayrılçı Atakem gelelim Götümün kıyladan Kıyalım kıyrağan Çarçağan çabakmın Jekte tuyulagam Akkeme Çarçağan çavakmı Jekte tuyulagam Aşıp baramın Akkemim karanın Atama aytaba Sağınç salamım Akkemim Akkemim Atama
aytalar sağırsan atama aytalar sağırmış salamın. Бүгін мен үшін абдан чоң майрамда биринчиден. Экинчиден абдан толкунданып турам, анткени киндик каным тамган жериме, кичим экениме келип, ушунча чоң мероприятие өтүп атат. Таазим этем жерлештериме, нарын элине да. Эми өмүр бою мен кинода иштедим, 60 жылдан ашык. 18 жасымда келген, эми уже 80-ге чыгып калып турмун. Ошо өмүр бою ошо кинода иштеп, жылуулугун көрдүк, сулуун көрдүк, ийгиликтер да болду. Ошо ыраазымын, өзүмдүн өмүрүмө, тагдырыма ыраазымын, ушундай кесип тандап алганыма. Өзгөчө мен жана айтып кетпедим, толкунданып отурам, анткени ошо 80 жаш батыл өтүп кетет экен. Барыңар каалайм. Ошо отчет, биринчиден отчет болуп калды. Ошо өзүм элиме ушундай отчет берип атам. Силер көрдүңөр, канча бир нече фильм тарттым. Ийгиликтер бар. Мен Манасбек Мусаев жөнүндө айтыш бир четинен оңой, бир четинен оор. Анткени адамды канчалык көп билсең, ошончолук ал киши жөнүндө айтыш кыйын болот экен. Баарыңар ошо билесиңер, э? Вот. Ошон үчүн мен кыска эле сүйлөйүн. Бул жерде менин Бекенали Муктары деген иним жакшы көрөйүн деп абдан кыска сүйлөгөн кишилер жакшы көрөт да. Көбүрөөк сүйлөп койсоң бул сурашпайт. Ошон үчүн мен да сыйлап берсем деп. Манасбек Мусаев жана Мусаевич деп атпайсыңар. Чынында Керимбекович. Манасбек Керимбекович. Ошондо мындан ары ошентип Манасбек Керимбекович деп айтты. Илгерки заманда эле фамилиясы кандай болсо отчество эле кыргыздар айта берет да. Ошентип эле. Балтабаев десе Балтабаевич деп коет. Калган Манасбек өз бир институтта окудук, мен в разные годы. ВГИК деген окуу жай бар Москвада, Всесоюзный государственный институт кинематографии деп. Манасбек операторлук факультетин бүтүп атканда актердик курсунда мен биринчи курска келдим, режиссерский факультет. Ошондон бери таанышпыз. 3 фильм чогуу тарттык. Процесс, будь что будет, переполох деген 3 фильм тарттык. Ошондон бери доспуз. Анан 80-ге чыкты деп эле, анан көп жашаңыз, анан оорубаңыз, түн болуңуз деп атасың. Бул абдан түн. Эртең менен биз саат 6-да паркка барабыз. Ынтымак деген парк бар. Ошол жерде тренажерный площадкада жасаган упражнениени көрсөңөр, 18 жаштагы бала уялгандан үйүнө кетип калат. Мен чынын айтып атам.
Кыргыз эл артисти кинооператор Манасбек Мусаев агайыбыздын ак киши өзүбүздүн нарын жеринин кулуну болот. Агайыбыздын 80 жылдык мааракесине карата уюштурулган иш-чара өттү. Жумабек Мишаралиев атындагы музыкалык мектепте. Бул иш-чарага мына ак кишинин бала чакасы келди, уулу келди, Америкада Жоржия штатында иштейт экен, эмгектенет. Кызы Германияда иштейт. Ошолор келди, катышты, небереси келип катышты. Кыргыз эл артисттери келди. Азира Мамбетова, Чорот Манаев, Жалис Оданбек, кыргыз эл артисттери алар келишти. Чыгармачылык инсандар келип катышты. Нарын шаарынын эли катышты. Бул иш-чарага абдан Манас Мусаевич өзү абдан ыраазы болду. Ушунчалык эмоция менен өзүнүн каалоо тилектерин айтып, ушунчалык күткөн эмесмин деп абдан ыраазы болду. Нарын элине ыраазы болду. Кыргыз кино искусствосуна опол тоодой эмгек жасап, атын алтын тамгаларга баскан Манасбек ага аркасында көркөм тасмаларды гана калтырбастан өсүп келаткан чыгармачыл муунга кеңеш катары бир канча үлгү китептерди жазып калтырган. Баракетти бир колчар колдоп коюп турган дегенде. Анда үйүндө Мурат Будамдын үйлөсү балдары менен, анан мен Байча менен балдарым менен. Жана айтып кетпеди, дагы китеп жазган. Социалисттер окуу жөнүндө альбом чыгардым. Китептин аты Альтадырдын ааламындагы фотографиялар. Өзү билесиңер, Социалисттер окуу кино союзунун 20 жыл бизде башкарып турганда, анан ошол учурда анан кино тартып атканда мен сүрөт тартып койчумун. Ошо камтылган бул китеп. Муну элек кылып беребиз.